Көп жылдык тарыхы бар белгилүү Республика гезитинин журналисттик иликтөө долбоору менен мен Алтын Арыстанбекова, саламатсыздарбы? Саламаттык сактоо тармагындагы башалмандык боюнча даярдаган иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Билинбегени менен Кыргызстанда гепатит вирусунун эпидемиясы күч алгандыгын коңгуроо кылып, Республика гезитине кайрылышты. Ким дебейсиңерби? Жок, дарыгерлер эмес. Жугуштуу оору болгон гепатит вирусунан 20 жылдан бери жабыркап кыйналган жөнөкөй жаран калкты тез арада вакциналап эмдөө керектигин айтат. Акыркы жылдары массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда боорун алмаштырыш үчүн Индияга жана башка чет өлкөлөргө барыш керектигин айтып, ыйлап акча сурагандардын көбөйгөнүн сиз да байкадыңыз, туурабы? Гепатит оорусун айыктырууга толук мүмкүн жана аны алдын алууга болот. Кантип? Журналисттик иликтөөдө мына ушул суроого сөзсүз жооп табабыз. Жардам берем деген инсандар Нурказы Батырбеков 36 жашта. Анын 20 жылын бала чакта жуктуруп алган гепатит оорусу менен күрөшүп келе жатканын айтат. Гепатит Б-сына Д кошулганда адамдын өмүрү алда канча кыскарат дейт Нурказы. Кыргызстандык дарыгерлер Нурказыга өмүрүнүн 2 жылы калды дегенде Россияга кетип калган. Ал Москвадан толугу менен дарыланып келдим дейт. Жаш балам 9-класс. Бирөө таш менен уруп коюп, кечинде больницага барганбыз. Больницага барып, ошондо бул жерине лезвие менен кырышып, жуктуруп койгон да. Андан шаарга келип лечение кылдык Бишкекте. Дарыгерден жоготу. Бул практически дарыгер, ал дарыгер бүгүнкү күндө иштеп атат. Иштеп, бир мындай биздин Кыргызстанда закон бар экен. Бир адамдын, если, допустим, гепатит болорубу, ВИЧ болорубу, эч ким аны иштеп аткан жумушунан снимать эте албайт экен. Бир кишинин укугу деп, мага окшогон 100 000 деген кишинин укугу тебеленип калып атат. 2013 ооруп калдым. Ушул гепатит Б'нын бизде информациянын жетишпейлигине. 2013 ооруп калып, 2 жыл Кыргызстан лечение алдым, 2015 чейин. Толтур акча кетти. Анан вопрос миллионго туруп калды, жумасына 15 000 саябыз деп. Мен мейли калган сатайын, ошол 15 000 жумасына саыш керек 1 жыл. Эффекти барбы десем, эффект 2 жыл, эффект бар, 2 жылдын ичинде өлөсүң деген. Кыргызстандан четке чыгып кеттим, Москвада. Гепатит Д суперинфекция болуп калдым да, экөө кошулуп калды. Кыргызстан Москвага чыгып биринчи эле врач менен отуруп сизде сүйлөшкөндө, сенин балдарың вакцина алдыбы, аялың канча бала деген суроолор түшкөндө, аябай таң калып, жок, андай бир да врач сураган жокпу, сураган жок. Ошол жактан угуп, анан уже 2 жыл, 3 жыл, 4 жылдан бери мен лечение алып келатам. Вакцина башка мамлекеттердин опытын алып, вакцинага келмейинчекти бул оору токтобойт. Сиз ошол Москвадагы дарыгер сизден сурагандан кийин анан балдарыңызды баштадыңыз. Кайра келип Кыргызстанга срочный порядке бул жерде 1 айдын ичинде срочный сайдырдык. Балдарыма сайылыптыр. Анткени балдарым Кыргызстанда төрөлгөн. Жаңы төрөлгөн ымыркайга 1-чи суткада сайылып атат. 1-чи суткада 24 сааттын ичинде сайылып атат. Чоң кишилерге 18ден 2012ден чейинкилер сайылбай калган, мага окшогондор. Бүгүнкү күндө көрүп атпайлы, курсагы чыккандар, жатып калгандар, чоң жаш балдарды көргөн жокпуз. Большинство ошол чоң кишилер жабыркап атат. Нургүл Молдалиева Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын амбулатордук диагностика бөлүмүн жетектейт. Тажрыйбалуу дарыгер гепатит вирусу өзү жана козгогуштары болуп бир нече түргө бөлүнө турганын айтты. Гепатиттин А түрү менен көбүнчө жаш балдар ооруйт. Гепатиттин А деген түрү же болбосо болезнь Боткина деп коебуз. Бул основном ушул детская же болбосо балдардын инфекциясы деп коебуз. Орточо эсеп менен алганда ушул баягы бала бакчадагы жаш кезден баштап 15-17 жашка чейинки балдар ооруйт да. Эгерде кичинекей кезинде ооруган эмес болсо, үйдө же окуган жеринде, иштеген жеринде контакт болуп калса, ушул гепатит менен ооруган жарандар менен анда ал оору менен ушу 30 жашта болсо деле, 40 жашта болсо деле мурун оорубаган болсо, иммунитети жок болсо ооруп калышы мүмкүн. Эми бул гепатит боюнча азыр эле айтып кеттик, энтералдык гепатит деп мындайча айтканда бул ошол кир кол аркылуу, суу аркылуу, тамак аш аркылуу жугат. Себеби айрыкча эмне үчүн ушу бала бакчада, мектептерде бул аябай жайылган. Себеби жанагы кичинекей балдар деген бир ашканадан тамактанып атышат, бир дааратканага киришет. Айрыкча кичинекей балдар жанагы бир момпо суйду же болбосо бөтөлкөдөн суу ичип, осмо-ос бири-бирине бөлүшүп, алар баягы кичинекей, анча түшүнө элек ошондой шарттар менен, жолдор менен бири-бирине жугуп алуу коркунучу бар.
Эми гепатит Анын түрлөрүн, симптомдорун айттык. Ошол баягы температура, же болбосо грипп сыяктуу болуп башталат экен, же болбосо отравление, жана курч, тамак аштан улануунун белгиси сыяктуу болуп, же болбосо артериологический вариант, астеновегетативный деп айттык, жана эч нерсеге көңүлү чаппай, табити жок болуп жаткысы келип, анан смешанный деп коебуз. Ушул ар бир симптомдордон бирден экиден симптомдор менен коштолуп, ушундай белгилер менен коштолот. Вирустук гепатиттин Б, С жана Д түрлөрү менен көбүнчө чоң адамдар ооруйт. Дарыгерлердин айтымында бул жолугуштуу оору көбүн эсе медициналык жайлардан жугуп калышы мүмкүн. Жугуштуу оорулар боюнча адис Нургүл Молдалиеванын айтымында вирустук гепатит көбүнчөсү билинбей жугуп, белгилери көп убакытка чейин байкалбай жүрүп отуруп, өнөкөткө айланып, акыры өмүрдү алып тынат. Бул жанагы энеден балага вертикальный путь деп коебуз. Ошондой эле операция болгондо, кан куюлса, реципиенттерге эгерде плазма, кан куюлган болсо, ошондой эле төрөт учурунда, аборт жасаган учурларда, гинекологический осмотрларда, стоматологдордо биз тиш доктурга барып тишибизди жулдуруп, тазалатып, же болбосо кандайдыр бир эмелерди, дарыланууларды өтүп атсак, ошондой эле жана айтып кеттик, косметологический бир услугаларды колдонгондо дагы жугуп калышы мүмкүн деп. Ошондуктан жанагы айымдар сулууланып, кашын жасатып, ээрин чоңойтушуп, ошондой эле жана маникюр, педикюрга барганда бардык жерде биз талап кылып, ушулар стерилизация өткөнбү, буга чейин колдонулган жокпу деген талаптарды коюп, ушуларды билүүгө, ар бир жаран ошону билүүгө милдеттүү бүгүнкү күндө. Жугуштуу оорулар боюнча адис дарыгер Нургүл Молдалиева менен тез арада вакцина керек деп чыркыраган Нурказы Батырбековдор айтып эскертип жаткан тиш доктурлар менен сулуулук салондорун текшерүүгө өкмөт баш болуп тыюу салган. 2018 жылдын 18 декабрында өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу мораторий жөнүндө токтомуна кол койгон. Ага ылайык 2019 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген токтом боюнча чакан жана орто ишкерликтен акча тапкан бизнесмендердин ишмердиги 2021 жылдын 1 январына чейин текшерүүгө алынбайт. Өкмөттүн текшерүүчү органдарынын жетекчилери менен болгон кеңешмеде Мухаммедкалы Абылгазиев ишкер субъектилерин текшерүү жүргүзүүгө киргизилип жаткан мораторий жарандардын коопсуздугуна жана ден соолугуна эч кандай коркунуч келтирбейт деп айткан. Иш жүзүндө андай болгон жок. Анткени токтомдо башка ишкана мекемелер менен кошо медициналык кызмат көрсөткөн компаниялар, тишти дарылаган жана косметологиялык кызматтарды көрсөткөн жайларды да текшергенге тыюу салынды. Саламаттык сактоо министри дальше айтам шалакылык. Бүгүнкү кечеге келген өкмөт мораторий объявить этип койгон 2 жылга. Чтоб малый бизнес поддержать 3 жыл. Ошо менен 5 жыл медицинский бизнес выпадает. Зубнойлор текшерилбейт, маникюр, барбершоп, именно кан болгон жерлерден выпали. Мораторий объявить этилген бүгүнкү күндө эч ким барып бир сабакка кире албайт. Жеке ишкерге. Эмне дегенде мамлекет өзү туруп атат, чалкалап. Именно когда согушуп, ушуларды надзорный орган текшериш убагында колу бутун байлап туруп салып берип койду меди. Саламаттык сактоо министрлиги биякта тиешеси жок турбайбы? Тиешеси жок болуп калды. Мен өзүнөз эле замминистрге суроо бердим. Кантип сиз ушул моратория, сиз өкмөт моратория киргизип койду. Сиз өкмөт киргизип атканда главный санитар ватары эмне кылдыңыз? Мен 2 письмо жаздым. Сиз деген эгешке чогулуп кыйкырышыңыз керек болчу. Биздин өкмөт до конца түшүнбей эле бир чоң нерсе кылып койду. Медицинский сектор эч жакта кирбешке эле, мейли УЗИ кирсин, мейли башкалар. Жазылыш керек болчу да, надзорный орган, биз калтырабыз, надзорный орган калтырбасак, биз эртеңки күнү азыр 3 жыл, 5 жылдан кийин бүгүнкү эсли гепатиттин саны 100 000 болгон болсо, бүгүн 100 000 эмес, 200 000 эмес, 300 000 эмес, 450 000 приблизительно эсептейм. Анткени өздөрү билбейт счетту. Нургазы Батырбековдун айтымында вирустук гепатиттин түрлөрү менен 500 000ге жакын адам ооруйт. Оорунун белгилери эч кимге билинбей көп убакыт бою адамдын тынчын албай, козголбой канда жүрө бергендиктен боор андан жабыркап циррозго айланат. Ата-энесинен балдарга жугуп бир чоң үй бүлө вирус менен жабыркаган мисалдар көп дейт Нургазы Батырбеков. Анын айтымында дарыгерлердин өздөрү да вирустук гепатит жана СПИД оорулары менен ооруйт. Элдин баары коркуп калды. Көбү тишин алмаштырбай калды, хирургический көбү ушул жактан жугуп калат да, биздин медицинский сектор ушул жактан жугузат. Анткени 3000ге чукул медперсонал иштеп атат. Аларды биз ала албайт экенбиз. Себеп дегенде по правам человека биз конвенция подписать эткенбиз. Аларды алсак биз укугун коргоо тебелеп коебуз. Мага ошогон мен айтпадым, 100 000 деген киши, миллиондогон киши, пожалуйста. Укугу корголбой оорот.
ошол гепатит менен ооруган 3000 дарыгер бар экен. Бүгүнкү күндө ичинде хирургдар да бар, врачтар, медсестралар бар. Анткени мен бирөөсүнөн кирип эле, мен Минздравтан да сурадым. Ала албайбыз деди. Ала албайбыз. Эчтеке кыла албайбыз. СПИД менен ооруп аткандар да бар ичинде. Чакшылап чукулап көрсө, СПИД дагы бар. Бул факт. Мен өзүм региондордо барып, мен өздөрүнө да айткам. Чыккыла, регионго чыккыла, көргүлө. Юг, Жалал Абад областы, Ош областы миллион население. Бирок Ош областы биринчи очередте эмес гепатит боюнча. Жалал Абад областы. Себеби эмнеде? Себебин билиш керек. Себебин билмейинчекти эч ким билбейт. Сиз билесизби? Мен билбейм да бул себебин источник каяктан чыгып атканын эч ким билбейт атпайбы. Бар бул надзорный орган жана санэпидстанция алып барыш керек жумуш. Каяктан кетип атат, эмне, кайсыл жерде отурат. Анткени бир больницада эле Минздравдын өзүнө берген 51 киши гепатит болуп ауырыйт. Закрытый учреждениеда. Спискаларын алып келип берген. Алар ким болуш дейт? Ал жерде санитар, медсестра, хирург бар, совхоз бар, бухгалтер. Кызматкерлер канча экен? Ошонун 200дей кызматкер бар экен, көбүнчө алганда 300 чем-то экен да кызматкер. Ошонун 51-и бүгүнкү күндө носитель, уже боорун алмаштырып келгендер бар. Ушундай бүгүнкү күндө картина ушундай. Ал ортодо 18 ноябрь күнү гепатит вирусуна каршы күрөшүү программасынын негизинде түзүлгөн иш тобунун мүчөлөрүн жогорку кеңештин депутаттары кабыл алып көйгөйдү укту. Анда да Нургазы Батырбеков саламаттык сактоо министрине катуусын айтып, тез арада элди эмдөө керектигин талап кылды. Мамлекет өзүн алсын, мамлекет өзүн алмайынча бизнес боло берет. Качан мамлекет өзүн алганда бизнестин баардыгын токтойт эле да. Эми мен басып жүргөнөн кийин мага окшогондор 100 миңдер. Силер жакшына отурасыңар, менин бир эле каным силерге жукса, сактана албайсыңар. Мага окшоп миңдеген, миллион деген акча тыксаңар дагы, алдыгысында кыргыздар каяка кеттик? Ош базары менен Дордойго чыгып көрүлөчү, министрге кайрылып кетет элем. Дордойго барып көрүңүз, Ош базарга барып көрүңүзчү. Же кааласаңыз сизге жуктуруп коюн ушулорну. Же нормально укта албайсыз, же нормально жашай албайсыз. Кандай кылыш керек буну? Ар кимиз өзүбүз тилемчи болуп, Индияга жүздөп кетип атабыз, бар алмаштырып келели деп. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайын билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинемди саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мени уга албайсыңар. 1 жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дароо сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдырмаштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга, акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калбай калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өлүп калып атат 5 жылдын ичинде. Дыга өтүп кеткенден кийин супер инфекция болуп өлүп баардыгыбыз эле Кудайдан экен деп отурабыз. Бирок Кудайдан эмес, министрство көп иш кылып коюп атат. Ошол Кудайга шылташ үчүн. Уят, урматтуу министр. Уят. Ушул сөздү укпашыңыз керек болчу. Уккандан кийин мен кызматын таштап кетишим керек дешиңиз керек болчу. Аракет кылып атасыздар. Аракетиңизди көргөн жокпуз да. Биз коңгуроодо ушул баланы ооздон угуп атпайбызбы? Siz hareket kılsanız korrupsiya менен күрөшүп жүрүп атат. Андан акча түшүп атат. Ошол акчанын гепатит менен күрөшөйүк. 100 миң деген адамдар куурап баратат, кургап баратат. Аманактап калбайык деп айтсаңыз болот беле? Биз колдоп берет элек го депутаттар. Сиз көтөргөн жоксуз. Сиз мындай эрктүүлүктү айта алган жоксуз. Тек гана жооп берип коюп отурасыз. Мен макулмун дегенсиз. Эмне үчүн саламаттык сактоо министри 2017 жылдын 22 майында номер 431 буйрук менен кабыл алынган вирустук гепатитке каршы күрөшүү боюнча стратегиялык планды ишке ашырган эмес. Космосбек Чолпонбаев өзү министр болуп 2018 жылдын 20 апрелинде дайындалган. Гепатитке каршы күрөшүү планы андан 1 жыл мурун экс-министр Талантбек Батыралиевдин убагында иштелип чыкканы менен анда да негедир ишке ашуу маселеси кечеңдеген. Буйрук чыккан ошол 2017 жылдын май айында эле атайын иш тобу түзүлүп, бирок кандайдыр бир маселе чечилет деген үмүттөр үзүлүп, кийинчерээк ал топ тил табышпай тарап кеткен. Анын ордуна дагы бир иш тобу түзүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 18 ноябрында жогорку кеңештеги гепатитке каршы күрөшүү маселесин караган комитеттин отурумунда да дагы бир депутаттардан турган иш тобун түзүү чечимин кабыл алып, чакырылгандарды иш тобу өзү чакырат деген шылтоо менен акырын узатып коюшкан. Б гепатитинин вирусу боордун ушул эле аталыштагы сезгенүү оорусун пайда кылат. Ал көп учурда кан жана жыныстык жол аркылуу жугат. Буга баңгини ийне аркылуу колдонуу, стерилденбеген медициналык жана косметологиялык аспаптарды колдонуу, капыстан болгон жыныстык байланыштар түрткү болот.
Б гепатитинин белгилери: теринин жана былжыр челдердин саргайышы, өтө алсыроо, көңүл айнуу, оң жактагы кабырга астынын оорутушу. Бул оору боордун циррозу жана рактын өрчүшүнө алып келүүгө жөндөмдүү. Эмдөө Б гепатитинин алдын алуунун эң ишенимдүү каражаты. Б гепатити менен ооруп калбаш үчүн банги колдонуудан баш тартыла. Капыстан болгон жыныстык байланыштан кармангыла. Медициналык же косметологиялык процедураларды жасоодо бир жолу колдонулуучу стерилденген аспаптарды колдонууну талап кылгыла. 2017-2022 жылдары Кыргызстанда вирустук гепатит менен күрөшүү боюнча багыттуу программанын алкагында гепатологиялык борборду куруу, вирус жуктуруп албоону алдын алуу максатында маалымат жеткирүү жана 18-65 жаш курактагы жарандарды гепатит вирусуна каршы тез арада эмдөө маселелери каралган. Бул 3 маселе боюнча бир да иш аткарылган эмес. Министрдин орун басары Эркин Чечейбаев мырза интервью учурунда гепатологиялык борборду куруу боюнча бири-бирине карама-каршы келген түрдүү жоопторду берди. Мен бул суроого жооп бере албайм да, сразу айтам. Анткени баягы айтпадымбы? Биринчиден хорошо, менин жообумду до конца окусаңар жооп болбойт да. Мен силерге айтып атам, мына жанагындай вертикалдуу уюмдар, спеццентр же центр туберкулеза лечения, андай негизи болбош керек да. Биз бүт леченияны первичкага интеграция кылышыбыз керек да. Үй бүлөлүк медицинаны өнүктүрүп, ошолор дарылаш керек. Бүт оорулуу кишилерди ошолор дарылаш керек. Амбулаторный уровеньде. Эгерде баягы острый колду сындырып же температурасы бар больницага жатууга муктаж болбосо, бүт ошондой амбулаторный больнойлорду первичка дарылаш керек. Хронический гепатит бул амбулаторный пациенттер. Буларга эгер жанагы дары болсо, курс лечениясын таблетка түрүндө алып дарыланса болот да. Гепатологический борборду кура турган болдуңарбы же эмне болду ушул? Гепатологический борборду курабыз деген азырынча чечим жок. Каалоо тилек барбы? Каалоо тилек бар. Атайын гепатоцентрди түзөйлү. Ар бир областта ушундай бир борбор болсун. Только гепатит менен иштеген атайын уюм, өзүнүн зданиясы менен, врачтары менен болсо жакшы болот деген ойлор болгон. Биз ошол максат менен жумушчу топту түзгөнбүз. Анткени баягы специалисттер салмактап көрүш керек да. Жыйынтыгы мындай болгондо бир мындай ар бир областта атайын бир гепатоцентр түзүш керек деген жыйынтыкка жумуш топ келген жок да. Бирок 2-3 вариант болгон да. Азыркы учурда мисалы үчүн гепатит менен ооругандар, сарык менен ооругандар, алар инфекциялык отделенияларда дарыланышат. Тура Бишкектеги инфекционный больницада, областтарда ар бир больницада отделение бар, инфекционное отделение. Бүт ошол острый сарык менен ооругандар баардыгы ошол отделенияларда дарыланышат. Гепатит вирусун алдын алып дарылаганга чамасы жетпеген министрлик жок дегенде гепатиттин жугуу жолдорун, этият болуу маселесин айтып маалымат жеткирүүнү да чала кылгандай. Анткени эл арасында гепатиттен этият болуу жөнүндө эмес, өтүшүп циррозго айланган боорду алмаштыруу боюнча Индияга баруу туурасында жарыялар менен жарнактар толуп кеткен. Эки жолу куралган иш тобунун ортосунда ажырым пайда болуп, ишке аша элек багыттуу программадагы эмдөө гепатологиялык борбор курулса, кайсы мекемеге караары боюнча кызуу талаш жүрүп жатыптыр. Же национальный госпиталь, же инфекционный больница вакцинация кылышпайт. И булар кыла да алышпайт. Анткени булар кантип ошо элге барып жеткизип, булар больницада отурат да. Булар подворовой обход кыла албайт. Өзүнүн приписанный населениясы жок, звонить этип, ай сен кел дегенде. Бул вакцинацияны кыла турган бул ЦСМдердин ВСВлардын жумушу. Бул налаженный система. Жалаң гана гепатит эмес, андан башка толтура вакцинация кылып жүрүшөт алар. Ошон үчүн менин оюмча, эгерде талаш болсо дагы, бул вакцинация жөнүндө талаш эмес да. Бул жанагы сиз айтып кеткен, эгерде гепатоцентр кайсы уюмдун негизинде түзүлүп калышы мүмкүн, же инфекционный больницанын негизинде түзүлөбү, же спеццентрлердин негизинде түзүлөбү деген талаш болушу мүмкүн да. Баягы
гепатоцентр болуп калса. Вакцинация жөнүндө талаш болушу мүмкүн. Анткени алдын алууга көңүл тилекке каршы бурулбай келген. Бул бүгүнкү көйгөй эмес, бул ушу эгемендүүлүктөн баштап саламаттык сактоо министрлигинде атайын бир уюм бар да. Атайын ошо элге маалымат жеткизүү жагынан иштеген, жергиликтүү коомчулук менен иштей турган уюм бар да. Республиканский центр укрепления здоровья деген бар. Бул тарыхый финансированиясы аябай кичинекей уюм да. Штаты да аябай кичинекей уюм. Областтарда филиалдары жок. Бишкекте бар республикалык центр. Бишкекский городской центр бар, анан Ошский городской центр филиал. 3 уюм бар. Финансированиясы баягы остаточный принцип деп коет го. Бүт акчанын баардыгын бөлүштүргөндөн кийин леченияга, больницаларга, ГСВларга, тияк-бияка баардыгын бергенден кийин анан эмне калса ошонун кийин профилактикага, алдын алууга жумшалып келген да. Исторически ушундай. Республикалык вирустарды көзөмөлдөө илимий практикалык борборунун жетекчиси Зуридин Нурматовдун айтымында учурда вирустук гепатитке каршы улууларга вакцина сайылып жатат. Бирок аны жеке менчик медициналык клиникалар 600 сомдон 850 сомго чейин сатып эмдөөдө. Могу илимий жетишкендиктерди практикага киргизүү начарыраак, өтө эле кеч болот да. Ушул эле гепатитти азыр пландаштырылган, бирок пландаштырылган 2024-25 жылдары киргизебиз деп ошондой карап атат да. Бул жанагы эле финансылык мүмкүнчүлүктөр менен байланышканда ошондо киргизебиз деп атат да. Бирок азыр киргизсе мамлекет да утат, ошо саламаттык сактоо министрлиги коротуп аткан акчасынан аз акча кетет бугача. Бирок ал ошол бир учурда ушунча акчаны топтоп туруп эле вакцинация жасап салалы деп туруп жасап койгонго болбой атат. Гепатит Б боюнча 18 жашка чейинки балдар оорубайт деп айттык. Андан кийинкилерини дагы бир 12 жыл туруп турсак, 30 жашка чейинки адамдар, 30 жашка чейинки адамдар толук боюнча оорубайт. Эмне үчүн? Себеби баягы төрөт үйдөн баштап туруп жасап келе атпайбызбы? Ошолор 30 жашка кирет, 12 жаштан кийин. Эми аны күтпөй эле биз бардыгын жасасак болот да. Эгерде ушул боюнча эле гепатитке эмдөөнү жасабай койгон болгонубузда, азыркы күндө мурдакы учурдагы караганда азыркы күндө мурдакыдан дагы көп болот болчу да. Мурда мисалы үчүн ошо эмдөө башталып элек жылдары бир жыл сайын где-то 1275 оору, акыркы ошо 5 жылды ала турган болсок 1275 оору катталып атканда, азыркы күндө ошо эмдөөнүн негизинде бүгүнкү күндө 12,5 миң адамды ошол оорудан сактап калдык эмдөөдүн натыйжасында. Эми ушуну эле биз жогорку чоң жаштагы кишилерге дагы жасасак, ошолор дагы сакталып калынат да. Вакцина өзү негизинен азыркы күндө жана деле айтып кеттим, 600 сомдон жасалып атат, бир эмеси коммерциялык баасы. Эгерде ошону Индия менен, мисалы үчүн Индия көп чыгарат вакцинаны, ошолордон мамлекеттик деңгээлде алып келе турган болсок, ошолордон эмеси боюнча где-то $1 эле 70 сомдон 70-100 сомго чейин эле бизге алып келсек болот да. Бирок могу биздин өзүбүздө дагы алып келип аткандар деле айтып атышат. Эгерде мамлекеттик деңгээлде 500 миң, 1 миллион ала турган болсо, биз 130 сомдон эле беребиз деп атат. Мамлекеттин деңгээлинде эгерде биз ошону сатып алып туруп, анан өзүбүздүн поликлиникаларда жасай баштасак, тигилер дагы сөзсүз түрдө ылдыйга түшүрөт. Эмне үчүн? Себеби аларга киши барбай калат. Кыргызстанга чет жактан алынып келген дары-дармектердин көпчүлүк бөлүгү мыйзамсыз, контрабанда жолу менен келет. Ал эми мыйзамдуу жол менен Кыргызстанга жеткен препараттар министрликтин алдындагы дары-дармектер жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти аркылуу келет деп бизди департамент жетекчисинин орун басары Руслан Акматов мырза ишендиргенге аракет кылды. Дары-дармек тармагында көп жылдан бери эмгектенген аткаминер өлкөгө ташылып жаткан препараттар аткезчилик жол менен да киргизилип атканын мойнуна алды. Анткени жеке менчик дарыканаларды текшерүүгө Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү тарабынан тыюу салынган. А вот что делается с теми, кто контрабандным путем возит
сюда лекарства? Вы их знаете или учет ведется, или догадываетесь, но ничего не можете делать? Поскольку на сегодняшний день, с 1 января 2019 года, государственным контролирующим органам, в том числе и нам, объявлен мораторий на проведение проверок. То есть сейчас никакие проверки аптечные учреждения не проводятся. Ну, соответственно, я не могу сказать, что в той или иной аптеке нету контрабанды. Возможно, есть, потому что мы на данный момент сейчас не осуществляем проверки. А вы знаете, что вот иностранцы, студенты, которые здесь учатся в медакадемии, они возят сюда контрабандную вакцину от гепатита? Нет, я не в курсе, я первый раз слышал, просто, возможно, это вы имеете в виду с Индии, которые индусы? Да. Нет, я... Потому что наши туда ездят лечиться. Лечиться, да. Возможно, потому что наши летят туда, в Индию, по пересадке тех или иных органов. Соответственно, там лекарственные препараты и дешевле. И, наверное, да, возят. Ну, поскольку они проходят через пограничные, через таможенные, надо, наверное, усиленно, я думаю, вот, заняться таможенным органом или пограничной службе, чтобы, да, детально, чтобы что они провозят, как заняться, я думаю. Ну, зачем там договариваться, да, получается? Ну, наверное, если бы... Жоқ. Жоқ, без Кирилбаевстағы более кемчинен. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан вирустук гепатитке каршы атайын багыттоо программа 2017 жылдын май айында эле кабыл алынган. Бирок министрликтин шалакылыгынан ал иш-чаралар аткарылбаган жөнүндө жаранган тарта жогорку кеңештин депутаттары да кабардар болгону милдеп ачыкка чыкты. Бул иликтөө мөңгүнүн башы гана. Боорун алмаштырам деп чет өлкөгө жөнөгөндө каражат таппай коомдон суранып тиленгени аз келгенсип, ортодо акча жеп оокат кылгандар да бар болуп чыкты. Ал шуундар туурасында кийинки иликтөөдө сөз болсун. Саламаттыкты сактоо тармагындагы башаламандык жөнүндөгү журналисттик иликтөө менен мен Алтын Арыстанбекова болдум. Бул иликтөөнү сиздер Республика KG сайтынан жана соц тармактарда көрө аласыздар. Кийинки журналисттик иликтөөгө чейин аман болуңуздар.